Саламатсыңарбы? Адабият сабагын чыдамсыздык менен күтүп жаткан сүйүктүү окуучулар. Бүгүнкү адабият сабагында силер менен Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу Мырзабек Баетов атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими мен Элеонора Каримова силер менен болмокчумун. Бүгүнкү сабактын темасы Бексултан Жакиевдин Атанын тагдыры драмасы жана драмадагы биринчи, экинчи көшөгөдөгү окуялар менен таанышабыз. Сабактын максаттары: драмадагы окуялар менен таанышасыңар, ой жүгүртүүңөр өнүгүп, каармандарга баа берүүңөр калыптанат. Ата-энени, досторуңарды сыйлоого тарбияланасыңар. Анда сабагыбыздын башында күндөлүк сабактарыбызда колдонгон алтын эрежелерди эске салалы. Ар дайым байланышта болуу, активдүү болуу, бири-бириңерге жардам берүү. Биз сабагыбызды баштайбыз балдар. Бексултан Жакиевдин Атанын тагдыры драмасы 4 көшөгөлүү драма. Көшөгө, драма деген сөздөр бизге тааныш эмес болгондуктан келгиле балдар, биз буларга токтололу. Драма бул сахнага коюуга ылайыкташтырылып жазылган чыгарма. Ал эми көшөгө ар бир сахнага чыккан окуя, көрүнүш же болбосо драмалык чыгарманын бир бөлүгү десек болот. Силер менен биз бүгүнкү сабакта Атанын тагдыры драмасындагы биринчи, экинчи көшөгөдөгү окуялар менен таанышабыз. Атанын тагдыры драмасындагы биринчи, экинчи көшөгөдөгү окуялар менен таанышаардан мурда чыгарманын катышуучулары жөнүндө маалымат алып алалы. Атанын тагдыры драмасынын каармандары: Акылбек карыя, Зууранын келини, Жеңишбек небереси, Майрам Абышканын кызы, Бурул Зууранын жеңеси, Шаршеке мугалим, Оңолкан Зууранын экинчи кайненеси, Сапай менен Борбук бул Жеңишбектин тең туштары. Биринчи көшөгө. Биринчи көшөгөдөгү окуя согуш бүткөндөн кийин Акылбектин үйүндө өтөт. Акылбектин жалгыз уулу Болотбек кан майданга аттанып, бирок согушта көз жумат. Болотбектин жубайы Зуураны төркүнүнөн келген жеңеси Бурул алып кетет. Болотбектен калган туяк Жеңишбек чоң атасында калат. Зуура баласы Жеңишбекти сагына баштайт. Акылбек карыя уулу Болотбектин согушта курман болгонуна ишенбейт. Ал күнүгө аны пристандан кеме токтоочу жайдан күтөт. Экинчи көшөгө. Арадан 6 жыл 7 жыл өтөт. Жеңишбекти чоң атасы эркелетип өстүрөт. Анткени кокус чинине тийип алсам, энесине кетип калабы, эгер энесине барса энеси жибербей коебу деген ойлор менен Акылбек карыя Жеңишбекке катуу айтпайт. Жеңишбектин мектептин, колхоздун иштерине барбастыгын, сабагынан да начар, классынан да көчөр көчпөсү арсар, бир сабагынан күзгү сыноого калганын мугалими Шаршеке келип Акылбекке айтып, ушунун баарына небереңизге болушканыңыз себеп деп кетет. Жеңишбекти Акылбек тең туштарыңа барып жардам бер, жумуш кыл дейт. А бирок Жеңишбек магазинге велосипед келиптир, мага алып бер дейт. Акылбектин ачуусу келип, небересин жаакка чаап жиберет. Муну жашырынып кирип, тыңшап турган Бурул көрүп, баланы апасына алдап соолап, машинага салып алып кетип калат. Акылбек карыя болсо небересинин сөзүнөн чыга албай, ага велосипед алып келет.
бирок жеңишпекти таппайт. Кызы Майраш издеп чыгып, баланын энесине кетип калганын айтат. Акылбек карыя катуу кайгырат. Ачуусу менен кызын да сен мага суук кабар айтасың деп аны да урушат. Бирок акырында өзүм кылдым Майраш, өзүм. Башынан жаман сөз укпаган, чекеге чертелбеген балага менин бир чаап койгонум оорундук кылган турбайбы? Мурдатан силердин тилиңерди албай жүрүп, ушуну көрдүм, Майраш, ушуну, дейт. Мына балдар, биз силер менен Атанын тагдыры драмасындагы 1-2 көшөгөдөгү окуялар менен тааныштык. Эми үй тапшырмасы Атанын тагдыры драмасындагы өзүңөр каалаган каарманга сиңквейин түзгүлө. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабактан кездешкенче сак саламатта тургула.